Эми Украина менен Россиянын бүгүнкү күндөгү согушу ар бир Борбор Азияда, ар бир Кыргызстандын жарандагы тынчтандырып, уйгу туйгу сезимди турабыз да. Анан биз келечегибизде жол тандоодо Россия менен албетте кылымдардан бери стратегиялык өнөктөш болуп келиппиз. Россиядан кол үзүүгө мүмкүн эмес да. Бирок ошентсе дагы азыркы кырдаалда цивилизациялуу коом батыш өлкөлөр дейли Украинага жан тартып тургат, себеби агрессиясын айыптап, ошондой кырдаалда кыргыз бийлиги жакшы буга чейин карманып келди да. Эми аягына чейин эле ушундай позицияны карманып туруш керекпи, же бир кандайдыр чечкиндүүлүккө барыш керекпи? Эми биз биринчиден Украина окуясына чейин мынчалык баягы Россия менен маалыматтык, саясий, экономикалык бир мейкиндикте жашаганыбызды мындай аңдай билебеппиз да көпчү. Ошондо ачыкка чыкты да ушул көйгөйлөрдүн барынча. Анан эми биз деген албетте жанагыдай бир отоло өзүбүздү биринчиден эгемендүү өлкө экенибизди унутпашыбыз керек. Биздин мына жакында 9-майдын тегерегинде тышкы иштер министри айтты окшойт, биздин суверендүү өлкөнүн позициясы бар. Муну Орусия түшүнүү менен кабыл алды деп. Биз позициябызды айттык деди. Ооба туура. Биздин ошондой суверендүү, эгемендүү өлкөнүн жагабы, жакпайбы, биз өзүбүздүн улуттук кызыкчылыгыбыз бар, өзүбүздүн улуттук мындай позициябыз бар да. Биз өзүбүздү баягы Россиянын бир субъектиси катары, бир губерниясы катары, областы катары албашыбыз керек да. Украинадагы убагында СССРдин бир 15 республиканын бирөөсү болгон. Убагында биздин ата бабаларыбыз ал жерге кулак айдалган, ал жерден экономикалык кызматташуубуз бар. Буюрса, бул окуялар бүткөндөн кийин да уланат. Ошон үчүн биз сөзсүз түрдө баягыдай болуп, баягы эч ким Россия менен урушуп кетти деген эч ким жок. Ооба. Мен биздин расмий бийликти, жогорку жакта бийликти түшүнүп атам. Анткени бир гана биз эмес, кошуна өлкөлөр дагы көз каранды болуп, мындайча айтканда баягы алардын мындай туткунунда калды да. Путиндин көз карашынын эмесинде калды. Казакстан бирок ачык айкын айтты, Өзбекстан дагы айтты. Биз алар эчтеке нейтралдуу деп кала берсе дагы, менин оюмча жарандык коомдун атынан жанагыдай гуманитардык колдоолорду кылып, моралдык колдоолорду митингге чыгып, митингге чыгып колдоо, мындайча айтканда, бул жерде Украина эли маселе эмес. Бул жерде баягы зордук зомбулукка кабылган, агрессияга кабылган, ал жерде согуш болуп атат. Жаш балдар, бейгүнөө адамдар, жөнөкөй кишилер өлүп атат. Канчалаган украин миллиондоп чыгып кетти. Эң кейиштүүсү Россия жарандыгын алганда мекендештерибиз толтура, алардын канчасынын уулдары да өлүп кетти, башка өлкөнүн согушчу. Биз тарыхыбызда эч качан баягы жабыркаган тиги элдин янына зордук зомбулукчу менен чогуу болгон эмеспиз. Биз дайыма айкөл бекер айтпай элебиз, биз айкөлбүз, манастын урпагыбыз деп атабыз. Биз жок дегенде жанагыдай биз андай агрессия менен макул эмеспиз. Эл аралык Гага сотунун кылмышкери болуп аталып турган Путин менен кызматташууда эң аяр болуу кыргыз бийлиги үчүн маанилүү дейм да. Ооба, мына биз жакынкы эле тарыхыбызда Тажикстандагы окуяда биз эки тарапты элдештирип, бул боюнча тажрыйбабыз дагы бар. Мындай бириктирген эл биз баягы согушкан, араздашкандарды биз ошондой таанылганбыз дүйнөгө. Анан туруп туруп эчтеке болбогондой башыбызды кумга катып биз зордук зомбулукчунун тарабында орун алып, андай кыла албайбыз. Биз анткени дүйнөгө карап турат. Азыр мисалы эгер макул эмени БУны эле карайлычы, Бириккен Улуттар Уюму. Ким колдоп атат зордук зомбулук? Баягы Сирия, Эритрея, Түндүк Корея, Сомалиге окшогон авторитардык өлкөлөр колдойт. Биз ошондой биз тандообузду жашашыбыз керек да. Биз жок дегенде баягы ачык айкын ал тарапта болбосок да, жок дегенде зордук зомбулукчунун жанында болобуз. Себеби керек да. Экономикалык санкцияларга кабылып калбаш үчүнчү мейли расмий бийлик үн катпаса дагычы жарандык коомдун аракетине тоскоолдук кылбаш керек да. Себеби ошолордун артына түшүп, изине түшүп, сен эмне үчүн Украинага жан тартасың деген болбош керек деп ойлойм да. Ооба, биз себеби дегенде сиз айткандай жанагы коом түрдүү, биз түрдүүбүз. Ошол убакта Россияны колдогондор жокпу? Бар. Сөз.
Украинаны колдогондор, бирок биз баары эле биз бийликтүү позиция карманабыз, элибиз деген ал бизге жарашпайт. Биз демократиялуу өлкөбүз. Колдогондор да чыгат, каршы болгондор да чыгат. Тоскоолдук болбойт, тескерисинче жанагыдай мен ишенем ушуга. Ушул окуя бүткөндөн кийин биз жанагы Украинаны колдоп, гуманитардык жардам топтоп, элине жардам бергендер менен сыймыктанабыз. Биз ошону алдыга чыгарабыз. Биз убагында жардам бергенбиз деп айтабыз. Бул убакыт тез эле келет. Анан муну дүйнө карап турат. Анын эч ким унутпайт. Анан бул жерде расмий бийлик дагы коомдун өзүндө дагы манден болуп атат да. Биз ар түрдүү пикир дегенди сыйлабаган көз караштар пайда болду да. Бир башка бөтөнчө пикирдеги кишини эле жат түшүнүктөргө карапчы, бул Кыргызстанга күйбөйт, бул Кыргызстандын бузукусу, чыкызысы деген түшүнүктөрдү жеңишибиз керек деп ойлойм да. Биз ачык коом боло албай атабыз да. Көп учурда баягы коёндой окшош коммунисттик, тоталитардык системада чоңоюп калганбыз да. Тандоону билбейчи, пикирин сыйлоону, бирөөнүн пикирин сыйлоону, бир башканын көз карашын кабыл алууну дагы коомдагы, расмий бийлик дагы бир ошол маданиятты өздөштүрө албайт кандайбыз. Биз өзүбүз аябай коркуп алганбыз да. Мисалы, бирден болсо эле баягы айтып атасыз, мигранттар деп. Мисалы, Россия Грузия менен согушту. Ооба. Согушуп Тбилисиге 20 километрге чейин танктары барды. Бир грузин мигрант айдадыбы Россиядан? Азыр мына Украина менен согушуп атат. Россияда Грузиянын 1 миллионго жакын мигранты бар болчу. Ошол убакта 2008-жылы. Азыр мына 3 миллионго жакын Россияда украин мигранты бар. 3 миллиондон 5 миллионго чейин. Бир украин мигрантын айдап ийдиби, сен менин өлкөм менен согушуп атасың деп. Биз өзүбүздөн өзүбүз эле мындай коркуп алганбыз да. Биз суверендүү, эгемендүү, өзүбүздүн пикирибиз бар. Өзүбүздүн көз карашыбыз бар. Ошону унутпашыбыз керек. Муну биз мындай Касым-Жомарт Токаев чыкты, ачык эркин айтып койду. Ошол эле убакта Касым-Жомарт Токаев барып Путин менен учурашып атат, катташып атат, кызматташып атат. Бизде эч ким ушуп кетпеген жок. Бирок биздин пикирибиз ушундай деп айткандан эмнеге тартынабыз? Бирок тарыхтын дагы бир жакшы буйругу болду. Украина тарап үстөмдүк кылып атканы согуштанчы. Болбосо Украиндар эгер жеңилип, шаарлар талкаланып, эл кырылган болгондочу, ошол союл биздин башыбызга да тиймек. Канттай деп ойлойсуң? Ооба, бул жагы аябай, мисалы, муну казактар аябай талкуулап атат. Аябай катуу талкуулап атышат. Бул пландар эксперттер айтат, ушундай план бар болгону айтылды. Ооба, эсерди кайра калууна келтирип, Украинадан кийин Молдавия болмок, Молдавияны Казакстан болмок деп айтып атат. Бул бар экен да. Ушул планы. Биз баягы эле стратегиялык бар экен эмес, ачык эле айтылып келбейт эле. Жирновскийлердин оозу менен, Соловьев, Киселевдин оозу менен айтылып эле келатканда баягы. Биз бирок ошого ишенбей, аларды коргоп келгенбизде, жок, ал андай эмес, биз булар доспуз. Бирок бар экен, андай пландар болгон экен да. Анын кийин баары ачыкка чыгып атпайбы? Ошон үчүн биз деген, мындайча айтканда, баягы баардык мамлекеттер менен кызматташып атканда, бир жака эле баягы сыйына бербей, мындай башотубуз менен өзүбүздүн эң улуттук кызыкчылыгыбыз, ким менен кызыкчылыгыбызга төп келсе, бар менен иштешибиз керек. Бизди көрүп отургандарды айрымдары мынтип талкуулашы мүмкүн, бул экөөндө эмне башка маекке сөз калбаппы депчи, Украина менен Россияны эмне кеп кылат депчи, бирок бизге кыйыр түрүндө дагы түзмө-түз дагы ошо саясий өңүттөн канчалык маанилүү экенин коомубуз түшүнгөнү бир мааниге ээ деп. Ооба, албетте маанилүү. Анткени себеби дегендечи, ол жок экен, мына өзүңүз деле байкап атасыз, биз дүйнөдөгү болуп аткан окуяларга, Сирияда, Украинада, Казакстанда, Америкада болуп аткан окуяларга, Турцияда болуп аткан окуяларга тиги Орусиянын каналдары аркылуу карап калдык да. Ошолордун көз карашы менен окуяларды кабыл алып калдык да. Мындай болбош керек да. Жок, биздин жакшы убагында Азаттык менен BBC мындай чагылдырып, кыргызча айтып берип ошолорду сонун кылып аткан. Эми биз деген эл аралык мамилелердин мындай бирок субъектисибиз да биз. Бириккен Улуттардын мүчөсүбүз. Биз айылда, тоодо жашабай элебиз да. Биз өзү алдынча мамлекетпиз. Биз Кыргызстан эгемендик, эркиндик менен сыймыктанчу элек демократия баалуулуктарын калыптап алганбыз депчи. Бирок Украина менен Россиянын согушу боюнча Казакстан, казак боордоштор көбүрөөк талкуулап атат да бул теманычы. Бизде кыргыз коомунда негедир ушул тема мындай көп талкууга жаратпай. Биз өзүбүздү тыйып алдык. Бирок ошол эле убакта Тажикстан деле, Өзбекстан деле алардын эли мындай жардамдарды чогултуп берди да. Бул эми эл өзү туура көрүптүр. Жасап атат, расмий бийликтин позициясы эмес да. Ооба. Жасап атат. Бул ошондой да болуш керек да дагы, чын. Анткени согушта кандай